Саламатсыздарбы урматтуу бир туугандар, тоодогу насаатты улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен 7-чи осуятты карайбыз. Бул осуят жөнүндө Чыгуу китеби 20-бөлүм 14-аятта ойноштук кылба деп жазылган. Ал эми Теңирибиз Иса Машаяк Матай 5-бөлүм 27-ден 32-ге чейинки аяттарда бул 7-чи осуят жөнүндө ойноштук жана ажырашуу жөнүндө кийинки сөздөрдү айткан. Бул үзүндүнү бирге карайлы. Байыркы мезгилде жашагандарга ойноштук кылба деп айтылганын уккансыңар. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот. Эгерде оң көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп алып ыргытып жибер. 12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы. Эгерде оң колуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чаап ыргытып жибер. 12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы. Дагы мындай деп айтылган. Ким аялын кетире турган болсо, ага талак кат жазып берсин. Мен болсо силерге мындай деп айтамын. Ойноштук кылуу себеби менен эмес, башка бир себеп менен аялын кетирген адам аялынын ойноштук кылуусуна себепкер болот. Күйөөсү кетирип жиберген аялды алган адам да ойноштук кылган болот. Бул үзүндүдө да Иса Теңир ойноштук жана ажырашуу көйгөйүн сырткы эмес, ички көзгө көрүнбөгөн тамыры жөнүндө айтып жатат. Байыркы мезгилде жашагандарга ойноштук кылба деп айтылганын уккансыңар. А мен болсо силерге мындай деп айтамын. Аял кишиге кумарлануу менен караган адам өз жүрөгүндө ойноштук кылган болот дейт. Ойноштук маселеси кайдан башталат? Ойноштук маселеси көздөн, тагыраак айтканда кароодон башталат. Бул жерде сөз бир эле жолу карап коюуда эмес, атайлап кароо жөнүндө, кумарлануу менен кароо жөнүндө болуп жатат. Бир эле жолу карап коюу менен атайлап кароонун айырмасы чоң. Бир эле жолу карап коюу бул 1-2 көз ирмем, 1-2 секунд болушу мүмкүн, жана капысынан да болушу мүмкүн. Ал эми атайлап кароо бул бир нече убакытка созулган жана аял кишиге кумарлануу менен элестетүү, эңсөө менен кароо. Бул текстте мына ушундай кароо жөнүндө кеп болуп жатат. Ал эми мунун бардыгы алгач кайда пайда болот? Кайсыл жерден башталат? Бул нерсе алгач адамдын оюнда же жүрөгүндө пайда болот. Матай 15-бөлүм 19-аятта мындай деп жазылган. Анткени жаман ойлор, киши өлтүрүү, нике бузуу, ойноштук кылуу, уурулук, жала жабуу, ушак жүрөктө пайда болот. Демек Иса Теңир ойноштук жана ажырашуу көйгөйү жөнүндө айтканда, алардын тамырына, ойноштук жана ажырашуу көйгөйүнүн тамырына, бул адамдын жүрөгүндө экендигин көрсөтүп жатат. Бул көйгөй алгач адамдын жүрөгүндө пайда болот. Жүрөктөн башталат. Анда эмне кылыш керек? Тамырды жулуш керек, тамырды жок кылыш керек. Көйгөйдүн тамырын, себебин чечиш керек. Кантип чечиш керек? Накыл сөздөр 4-бөлүм 23-аятта мындай деп жазылган. Баарынан да сактай тургандардан жүрөгүңдү сакта. Анткени өмүрдүн булагы анда. Демек, баарынан мурда жүрөктү сакташ керек. Анткени өмүрдүн булагы анда. Ошондой эле Иса Теңир бул көйгөйдүн чечүүнүн жолдорун бизге буга чейинки окуган аяттарда айтып кеткен. Эгерде оң көзүң сени күнөөгө түртсө, аны оюп алып ыргытып жибер. 12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы. Эгерде оң колуң сени күнөөгө түртсө, аны кесе чаап ыргытып жибер. 12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө мүчөлөрүңдүн биринен гана ажыраганың жакшы. Марктын жакшы кабарында
12 мүчөң бүт бойдон оттуу көлгө түшкөндөн көрө мүчөлөрүңдүн биринен гана ажырап өмүргө ээ болгонуң жакшы деп жазылган. Бул сөздөр түзмө-түз айтылган эмес. Бул көйгөйдү чечүүнүн бардык аракетин кылуу жөнүндө айтылган. Эгерде кечке эле телевизордун маңдайында чыкпай отура берсең, ал сага азгырык болуп жатса, анда аны көз көрбөгөн жерге, сарайдын бир бурчуна алып барып коюп ташта. Эгерде телефондогу бир оюн же социалдык бир тармак, Instagram болобу, YouTube болобу, алар жана башкалар сага азгырык болуп жатса, убактыңдын көбүн эле ошого кетирип жатсаң, анда телефондогу ошол көчүрмөлөрдү же болбосо оюндарды өчүрүп сал. Бул колдон келген нерсеби? Ооба, колдон келген бардык аракетти кылышыбыз керек. Бул колдон келет. Бирок адам эгерде кайсы бир нерсеге көз каранды болуп, ошонун кулу болуп калган болсо, анда эмне кылыш керек? Бирок ыйык жазуу бүткүл адамзаты күнөөнүн туткунда экендигин жарыялайт. Адам кантип ушундай көз карандылыктан, ушундай кулчулуктан, ушу күнөөнүн кулчулугунан кантип бошоно алат? Жакан жазган жакшы кабар 8-бөлүм 34-төн 36-га чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Күнөө кылган адам күнөөнүн кулу. Бирок кул үйдө түбөлүккө калбайт, уул калат. Эгерде силерди уул эркин кылса, анда чындап эркин болосуңар. Бул аяттарга ылайык уул деген бул Ыйса. Демек, Ыйса гана адамды күнөөнүн кулчулугунан бошото алат. Ыйсага ишеним арткан адам гана күнөөнүн кулчулугунан бошонуп эркин боло алат. Ал эми Ыйсага ишенип жүрүп, ушундай жаман ойлор, ойноштук, ажырашуу, уурулук жөнүндө жана башка ар кандай жаман ойлор менен күрөшүп жаткандарга кандай жардам бар? Кудайдан кандай жардам бар? 2-Корунтуктар 10-бөлүм 3-төн 5-ке чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Бул дүйнөдө жашап жатканыбыз менен адамдык кылып күрөшпөйбүз. Анткени күрөшө турган куралдарыбыз адамдык куралдар эмес. Алар чептерди талкалаган Кудайдын күчүнө ээ куралдар. Алар менен биз Кудайды таанып билүүгө каршы турган ар кандай ойлорду, менменсинүүчүлүктү талкалайбыз жана ар кандай ой жүгүртүүлөрдү машаякка тил алдыруу үчүн туткундайбыз. Бул үзүндүдө кеп рухий күрөш жөнүндө болуп жатат. Ал эми рухий күрөш адамдын акылында, оюнда жүрөт. Жана биздин күрөшө турган куралдарыбыз бул адамдык куралдар эмес, Кудайдын күчүнө ээ куралдар. Башкача айтканда, рухий курал жарак. Биз Кудайдын күчүнө ээ ошол куралдар, рухий куралдар менен ар кандай жаман ойлорду, ойноштук, ажырашуу, бузукулук, уурулук, жек көрүү жана башка ар кандай жаман нерселерди, жаман ойлорду талкалап жок кылабыз жана ар кандай ой жүгүртүүлөрдү машаякка тил алдыруу үчүн туткундайбыз. Ошентип, бул күрөштө жеңишке жете алабыз. Демек, бул үзүндүдө Ыйса Теңир ойноштук жана ажырашуу көйгөйүнүн тамырын, бул көйгөйдүн тамыры жүрөктөн башталары жана баарынан дагы жүрөктү, ойлорду таза сакташыбыз керектигин көрсөтүп жатат. Ошондуктан баарынан да сактай тургандардан жүрөгүбүздү сактайлы. Анткени өмүрдүн булагы анда. Амин.